Бул Мамыт Таштанов 78 жашта. Ал былтыр Астана шаарына өткөн көчмөндөр оюндарына велосипед менен барган. Андан мурун 2022 жылы Туркиянын Изник шаарына чейинде велосипед менен барып, дүйнөлүк деңгээлдеги оюнга күбө болгон. Бүгүн бул күч-кубатка толгон инсан ошмунун студенттери менен жолугуп, өзүнүн таасирдүү сапары жана спорт менен байланышкан жашоосу тууралуу айтып берди. Ар бир мамлекеттин посольствосуна дайындап барып күтүп алып, таможняларга дайын. Менде визасыз кете берди. Мамлекеттин визасы жок эле бар. Жолугушууда студенттер конокко кызыктырган суроолорун берип, анын спорттук жолу, максаттарына жетүүдө кандай кыйынчылыктарга туш болгону тууралуу маалымат алышты. Азыр студенттер өзүнүн кызыктырган суроолорун берип, агайдан өзүнүн жоопторун алып атышат. Мен бул агайды эң биринчи жолу телевизордон көргөм. Түркия шаарына өтүп жаткан дүйнө көчмөндөр оюндарында өзүнүн велосипеди менен жөнөп жаткан учурунда көргөнбүз. Азыр болсо мен агайды ушул жандуу көрүп жатканыма өтө сүйүнүп, кубанып турам. Жаштардын айтымында буга чейин Мамыт Таштановду сыналгыдан гана билишчү. Эми болсо аны менен бетме-бет жолугуп, таасирдүү баарлашууга мүмкүнчүлүк алышты. Бүгүнкү жолугушуу өтө сонун өтүп жатат. Анткени бул агайды биз дайыма телевизордон гана көрүп жүрчүбүз. Бир эле биздин Азияны гана эмес, бул Европаны айланган агай болуп эсептелет. Агайга келип жолукканына аябай сүйүнүп отурабыз. Жолдо бир гана велосипед менен жүргөн Мамыт Таштанов жолугушууга да шайтан арабасын ала келген. Спортчу өзү да жолугушуудан алган таасирлери менен бөлүшүп, жаштардын активдүүлүгүнө жогору баа берди. Мен өзүмдү келип туруп ушу бактылуу сездим да. Ушу сиздердин күтүп алып, ушундай эме болуп, сыйлап аткандарыңызга ректораттан ыраазычылык катты тапшырышып, ушу мамлекетибиз, университетибиз азыркы мезгилде эң алдыңкы университеттердин бири болуп калган экен. Мен ошого дагы бир жагы сыймыктанам. Мамыт Таштанов өзү да Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү. Ал узак жылдар бою ар кыл тармактарда эмгектенип, дайыма сергек жашоо образын карманып келет. Өз демилгеси менен бир нече жолу чоң сапарларга чыккан. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.